Күндүн маанилүү жаңылыктары менен УТРК Баткен телеканалында жаңылыктар программасы саламатсыздарбы. Алдыда бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Акыркы коңгуроо салтанатына карата коопсуздуктун алдын алуу иш-чаралары жүрүүдө. Кадамжайлык ишкер күрүштүн калдыктарын кайра иштетип, курулуш материалын чыгарууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Тигран Саркисянды кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кызматташуунун негизги багыттарын, ошондой эле экология, транспорт, туризм, миграция жана башка актуалдуу багыттардагы биргелешкен санариптик демилгелерди жана долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Минкап төрагасы кыргыз тараптын Евразия өнүктүрүү банкы санариптик демилгелер фонду менен кызматташууга кызыктар экендигин ырастады. Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасынын орун басары өз кезегинде өлкө үчүн артыкчылыктуу экономика секторларында өнөктөштүктү тереңдетүүгө жана мындан ары өз ара аракеттенүүгө даярдыгын билдирди. Тараптар санариптик долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу ниетин баса белгилешти. Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги максаттарынын бири. Өзгөчө эл көп чогулган тамак аш даярдалган коомдук жайларда өрт коопсуздугу өзгөчө мааниге ээ. Дал ушундай коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөө максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан коомдук тамактануучу жайларга рейд уюштурулду. Ушундай газ баллондор мында ачык турбаш керек. Буларга атайын жанагындай защита болуш керек да. Буларгачы темир менен. Буларга ар бир темир менен орнотулуп, ар бирөөсү шит болуш керек да буларгачы. Себеп дегенде шит коюлуп, бирок шитке дагы жазып коюш керек. Бул жерде газ баллон сакталат деп. Момундай жерде рейд учурунда Баткен шаары жана районунун аймагындагы коомдук тамактануучу жайлардын газ жабдуулары, электр шаймандары, өрт өчүргүч каражаттар жана эвакуациялоо жолдору көзөмөлдөндү. Өрт өчүрүү шаймандары оң абалда жана ушундай жанагындай газ колдоно турган, очок гана колдоно турган жерлерде атайын ошондой белгиленген жерлерде туруш керек. Газ баллондорду колдонгондо этият кылып, газ баллондорго жанагындай газосигнализатор деп коет, газосигнализатор орнотулуш керек да. Себеп дегенде газ чыккан учурда адам байкабашы мүмкүн. Себеп дегенде шамал болот, башка болот, адам байкабашы мүмкүн. Эми газ акырынан чыга бергенде, может жанында от күйө турган болсо же шашлык жана башка нерселерди бышыра турган болсоңуздар, может чогуучу барып тийиш мүмкүн, жалын чыгып кетиши мүмкүн. Ошо газ баллонго газосигнализатор орнотулуш керек. Текшерүүдө маалым болгондой, кээ бир тамактануучу жайларда өрт коопсуздугу боюнча талаптар толук сакталган эмес. Жооптуу адамдарга эскертүүлөр берилип, кемчиликтерди жоюу боюнча көрсөтмөлөр тапшырылды. Текшерүүнүн негизги максаты өрт коркунучун алдын алуу, өрт чыккан учурда тез арада чара көрүүгө даярдык жана коопсуздук талаптарынын сакталышы болду. Айдын түштүл бирди коюп коюңуз бияка дагы. Барбы сизде? Кафеде эчтеке агенчиси жокпу? Жок, пожарный ящикти өткөндө келип, 15 алды. Пожарный безопасность боюнча эч нерсеңиз жокпу? Жок. Жаба алам да сиздин кафеңизди койду. 1-2 күндө болот. Заказ берип, ала жасаттым. Азыр эчтеке шитиңиз да жокпу? Жок, ошол жайга эле келип, жүргүздөнө берип Башкысы өрт коопсуздук эрежелерин сакташ үчүн дайыр болуш керек да, ошонун баарлап сөзсүз түрдө. Бүгүнкү иш-чаранын максаты жайкы сезон башталганына байланыштуу жайкы эс алуучу жайларда жана кафелерде өрттүн алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Мунун максаты баягы жарандар жайкы мезгилдерде көбүнчө эс алууга чыгышат, ошондо өрт коопсуздугун сакташ үчүн жарандарга жана ошондой эле кызматкерлерге өрт коопсуздук эрежелерин түшүндүрүп жүрөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү мындай профилактикалык рейдтерди мындан ары да облустун бардык аймактарында улантаарын белгилешет. Анткени коомдук жайлардын өрт коопсуздугу коомдун коопсуздугу. Шахрихан Мамажусупова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.
Жай мезгилинин башталышы менен жарандардын көлмөлөргө, каналдарга түшүү аракети күчөп, коопсуздук маселеси курч бойдон калууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгы кооптуу аймактарда алдын алуу чараларын күчөтүп, жарандарды сууга түшүүдө этият болууга чакырып, жерлерде атайын рейд өткөрүүдө. Баткен шаарынын аймагында да өткөрүлүп, шаар ичиндеги сууга түшүүгө мүмкүн болгон каналдар, көлмөлөр көзөмөлдөнүп, жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өзгөчө жаш өспүрүмдөргө сууда коопсуз жүрүм-турум эрежелери үйрөтүлдү. Суу сактагыча өзүңөргө белгилүү болгондой табличкаларды да көрдүңөр. Бул жерге өзү сууга түшүүгө мүмкүн эмес да. Атайын Баткен шаарынын аймагында бассейндер бар, атайын арналган куткаруучусу бар, ошондой жерлерге түшүш керек да. Бул жерлер түйү, баткак, балыр болгондуктан тем узагыраак сүзүп барсаңар же бир балырга оролуп калсаңар, мындай өмүрү ойношпош керек, Анан сууга дагы түшкөндө биринчи денени көндүрүп, анан сууга түшүш керек, Дене көммөйүнчө сууга ысык келип туруп, муздак сууга секирсең, бир жериң тарамышы тартылса, ошо менен чөгүп кетесиң сууга. Ошого этият болуп, атайын белгиленген орундарга эле сууга түшүшкүлө. Анан табличкалар илинип, бул жерге сууга түшүүгө мүмкүн эмес деген жерлерге сууга түшүүгө болбойт, Сөзсүз анын түйү же чуңкур болот, же бир темир-семирлер болушу мүмкүн, же балыр болушу мүмкүн, же баткак болушу мүмкүн. Ошолордон сууга силерден суранып кетебиз. Белгиленбеген жерлерге атайын биз табличкаларды илгенбиз, суу кооптуу жерлергечи, Баткен шаары боюнча өзгөчө Кырдаалдар бөлүмү тарабынан. Илип, ошол жерлерге жарандарыбыздан суранып кетет элек, ошондой табличка илинген жерлерге сууга түшпөгүлө, ал жерлер кооптуу деп табылып, ошо табличкалар илинген. Атайын өзү Баткен шаарынын аймагында бассейндер бар. Ошолорда атайын куткаруучулары менен ошол жерлерде көзөмөлгө алып, ошолор көзөмөлгө алып турат, ошондой жерлерге барып түшүшсө жарандардан суранабыз. Анан эс алууга чыкканда дагы суу жээктеп барса, балдарды, жаш балдарды кароосуз калтырбоосун. Анан өзүбүздө могу Насир Нисанов көчөсүндө, Жибек жол көчөсүндө каналдарыбыз бар, тез агуучу каналдар. Ошо каналдарга дагы жаш балдар ойношуп, чекелеринде жүрүшүп, сууга түшүп калат. Ошолорду да көзөмөлгө алып, жаш балдарды кароосуз калтырбасын суранабыз. 26 май күнү өлкө боюнча мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты белгиленет. Бүтүрүүчүлөр үчүн бул күн майрамдык мааниге ээ болгону менен коомчулук үчүн жоопкерчиликтүү. Андыктан аталган салтанатты коопсуз өткөрүү максатында учурда алдын алуу иш-чаралары күчөтүлдү. Билим берүү мекемелеринде ички иштер органдарынын жана ата-энелердин катышуусунда атайын түшүндүрүү иш-аракеттери өткөрүлүүдө. Темага кенен Кундуз Жоробекова токтолот. Акыркы коңгуроо салтанатында бүтүрүүчүлөр мектеп менен кош айтышып, жаңы турмушка кадам таштайт. Бул маанилүү күндө кубаныч менен кошо коопсуздукту камсыз кылууда негизги маселелердин бири десек болот. Учурда республика боюнча бардык билим берүү мекемелеринде тартипти сактоо үчүн коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Жол тескөө кызматкерлери окуучулар арасында тартип бузууларды алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Тагыраагы окуучулардын автобуна менен көчөлөрдө жүрүүсүнө, коомдук жайларда тартип бузуусуна жол берилбеши керек экендигин жеткирүүдө. Акыркы коңгуроо аземдерин кырсыксыз окуучулардын катышуусунда жол кырсыктарын болтурбоо, ошондой эле окуучулар топтошуп автокортеждерди ошону өз алдынча тоолорго, тоо этектерине чыкпоо боюнча толук кандуу иштер жүргүзүлүп атат. Аны менен бирге ошол кызматкерлер акыркы коңгуроо күнү күчөтүлгөн тартипте ошол жанакы айтып кеткендей эс алуучу жерлерде атайын посттор уюштурулуп жумуш алып барылат. Бул боюнча бүгүнкү күнгө чейин жанакы Венетикага түшүү боюнча автокортеждерди уюштурган автоунаалар окуучулар тарабынан жалдалып чыгып, аларга бардыгына тиешелүү чаралар көрүлдү. Өлкөдө бардык жалпы билим берүү уюмдарында окуу жылынын аякташына арналган акыркы коңгуроо салтанаты 26 майда өткөрүлөт. Учурда билим берүү жана илим министрлиги ошондой эле жергиликтүү бийликтин атайын буйруктары чыгып, салтанатты уюшкандыкта коомдук тартипти камсыз кылуу менен өткөрүү колго алынууда. Буйрукка ылайык балдардын өмүрүнө жана саламаттыгына кооптуу болгон ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө, акча топтоого, мектеп базасынан сырткары майрамдык салтанаттарды, бүтүрүү кечелерин уюштурууга жана жаратылышта эс
салуу иш-чараларын өткөрүүгө тыюу салынат. Акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын буйругу кабыл алынган. Бул буйрукка ылайык бардык райондун акимдерине, шаарлардын мэрлерине атайын тапшырмалар берилген. Буйрукта негизинен ошол акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүүдө ашыкча чыгымдарды, мыйзамсыз акча каражаттарын жыйбоо, ошол мезгилде бүтүрүүчүлөрдүн кафе ресторандардагы эс алуусу, машиналар менен сейилдерге баруусу, мындан тышкары жаратылыш коюнда эс алууга тыюу салынган. Бул эгерде ушул буйрукка баш ийбеген мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер жана ошондой эле билим берүү органдарына атайын эскертүүлөр берилет. Буну менен биз айта турган нерсебиз, эгерде ушул кызмат адамдары буйрукту аткаруу менен бирок ата-энелерде жоопкерчилик калып атпай, ошол ата-энелерге дагы кайрылып кетет элем. Учурдан пайдаланып, ошол мен өзүмдүн балам 11-классты бүткөндө эс алыш керек деген багытта эмес, ошол биздин буйрукка баш ийүү менен бардык мыйзам талаптарын алкагында гана иш-чараларды өткөрүүгө чакырам. Акыркы коңгуроо ар бир бүтүрүүчү үчүн эстен кеткис күн. Бул күндү кубаныч менен гана эмес, коопсуздук эрежелерин сактоо менен өткөрүү жалпы коомдун жоопкерчилиги. Кундуз Жоробекова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Кадамжай районунун Каражыгач айылында курулушка жаңыча дем берген ишкана иш алып барууда. Бул жерде кадимки күрүчтү тазалагандан калган калдыктардан экологиялык таза жылуулукту сактаган сынч блок чыгарылат. Өзгөчө курулуш материалы болуп эсептелген бул блок үй салууда убакытты үнөмдөп, сапаты жана арзан баасы менен айырмаланууда. Кадамжай районунун Каражыгач айылында күрүчтүн калдыгынан уникалдуу курулуш материалы сынч блок чыгарылууда. Бул демилге жергиликтүү ишкер Нурсултан Табалдиевке таандык. Ал бул идеяны аймактагы күрүч калдыктарын натыйжалуу пайдалануу максатында ишке ашырган. Бүгүнкү күндө бул блокко болгон суроо талап облус менен гана чектелбестен республика аймагынан да жогору болууда. Суроо талап аябай көп. Азыркы учурда биз ушул Баткен областта эки жерде чыгарабыз, Минчинарда, анан ушул Көктал айылында. Дагы Жалал Абад областында чыгарабыз. Ошондо дагы биз ушул күндө июль 2 ай 3 ай алдын ала заказдар алып койгонбуз. Суроо талап ушул күндө дагы болуп жатат. Тилекке каршы суроо талапка ылайыктуу чыгарып жетишпей жатабыз. Ишкердин айтымында сынч блок өзгөчө курамы менен айырмаланат. Анын курамына сары топурак, күрүчтүн калдыгы жана ата мекендик өндүрүштөгү цемент кошулат. Мындай курам блокко жылуулукту жакшы сактоо, бекемдик жана узак мөөнөттүү колдонуу өзгөчөлүктөрүн берет. Мындан сырткары баасы да элге жеткиликтүү дейт. Сапат жагынан жогорку басымдагы жүктөрдү көтөрөт, мык саморезлерди кармайт, күйбөйт, ным тартпайт, сууга зак тартпайт, бизде зак тартпайт. Бул кичи ишкана 5 жылдан бери иштеп келет. Азыркы учурда 4 адам туруктуу иш менен камсыз болгон. 2022-2026 жылдарга карата Кыргыз патент тарабынан ишке ашырылган инновациялар мамлекеттик программасынын алкагында ишкана каржылык колдоого ээ болгон. Анын алкагында өндүрүшкө атайын автоматташтырылган жабдуулар алынып берилген. 2024 жылы жалпысынан 206 өтүмө келип түштү. Ал жылы дагы 8 долбоор каржыланып, анын ичинен 3-ü инновациялык демилге, 5-ü стартап болчу. Ошол 3 инновациялык демилгенин ичинен ошо Баткен областынын Кадамжай районунан Нурсултан сынч блок деген долбоор менен катышып жеңүүчү деп табылган. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Ошо Кыргыз патент каржылаган миллион сомго жабдууларды алып, жумушун 30%, 40%ке чейин жеңилдегенин өзү дагы кеңирээк айтып баяндап берди. Бул долбоор негизинен 3 этап менен өткөзүлөт. Жыл сайын февраль, март, апрель айларында биз маалымат кампаниясын жүргүзүп, айыл аймактарга барып, деги эле Кыргыз патенттин ишмердүүлүгү, Кыргыз патентте ошо ишкер жаратман ойлоп табуучуларга, акын жазуучу авторлорубузга кандай
колдоолор көрсөтүлүп жатканы боюнча маалымат берип, жалпысынан эле интеллектуалдык менчик системасы деген эмне деп жалпы элге маалымат берип, билим кербени деген аталышта жыл сайын өткөзүп келебиз. Нурсултан Табалдиев учурда аймакта 3 жерде бул курулуш материалдарынын өндүрүшүн жүргүзүүдө. Ал келечекте өндүрүштү кеңейтип, толугу менен автоматташтырууну жана жумуш орундарын көбөйтүүнү максат кылууда. Айсулуу Абдилаким кызы, Жоробек Кубанычбек уулу, жаңылыктар. Чек арадагы ишкер аялдардын укуктарын, билим деңгээлин жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууну көздөгөн жаңы демилге ишке кирди. Казакстан жана Өзбекстан менен чектеш чек аралардагы соодагерлер үчүн анализ жана потенциалды жогорулатуу долбоору Германиянын өнүктүрүү уюмунун колдоосу менен Курак коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылууда. Кыргызстандын түштүк жана түндүк чек араларындагы аялдар күн сайын товар ташып, үй бүлөсүн багуу үчүн челнок соода менен алектенишет. Бирок аларга көп учурда тийиштүү мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат жетишпейт. Казакстан жана Өзбекстан менен чектеш чек аралардагы челнок соодагер аялдар үчүн анализ жана потенциалды жогорулатуу долбоору дал ушул көйгөйдү чечүүгө багытталган. Биздин максатыбыз ошол чек арада соода кылып жаткан ишкер айымдарга кичине болсо дагы потенциалдык ресурстарын көтөрүү максатында, экономикалык жагдайларын көтөрүү максатында долбоор баштап жатабыз. Кечээ биз Ош шаарындагы чек арага барып келдик. Ошол жерден жакшы маалыматты берип, ошол ишкер айымдар менен иш жүргүзүп келдик. Бүгүн болсо биз Кызыл Кыя шаарындабыз. Биздин долбоордун ичинде бул финансылык сабаттуулук, жаңы инновациялык технологияларды колдонуу, жаңы ресурстарды каяктан дагы каржылануу булактарын тапса болот, жана дагы башка темаларда тренингтерди үйрөтүү максатында кылып жатабыз бул долбоорду. Мен ойлойм, биздин долбоордон кийин ушул ишкер айымдарга кичине болсо да өзүбүздүн атыбыздан салым кылып жатабыз деп ойлойм. Бул долбоор алкагында Ак Жол, Чалдабар, Жалал-Абад, Ош жана Кызыл Кыя чек арасында соода менен алектенген жүздөгөн аялдарга окутуулар жана тренингдер өткөрүлүүдө. Аял соодагерлердин укуктук жана экономикалык маалымдуулугун жогорулатуу менен алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзүлөт. Адистер ишкер аялдарга санариптик көнүмдөрдү жана социалдык медиа аркылуу соода жүргүзүүнү үйрөтүп, чакан бизнес пландоо боюнча кеңештерди берет. Долбоордун максаты чек ара аймактарындагы аялдардын үнүн угузуу. Чек ара менен мен Өзбекстан менен биргеликте иштеп келе жатам. Мен мына экологияны тазалоо боюнча баклажкаларды кайра иштетем деп, ошондой осо ачканмын, таза кадам жай деп. Анан ошол баклажкаларды мен топ сортировка кылып, мен Өзбекстанга өткөрөм. Өзбекстандан мен пахта аламын, анан сырьё аламын. Ошонун негизинде алар менен бирге импорт кылам. Мен алып, кайра өзүм тигүү секимде төшөк чыгарам, матрас чыгарам. Азыркы күндө ушул жүн менен эко төшөк, эко матрас, эко подушка деп ушундай жүн менен иштеп келе жатам. 3 айлык ушундай окуу болот деп жатат. Мен сөзсүз катышам. Келечекте 3 айдан кийин да калбастан толугу менен катышам. Себеби бул бизге өтө жакшы, өтө керектүү маалыматтарды берип жатышат. Бизнести өнүктүрүү болуп атат бул жерде. Ошол именно айыл жергесиндеги ошол чек ара жерлердеги ошол кичинекей жеке бизнестерди өнүктүрүү экен. Ошол тарабы аябай мага жагып, бизнесимди өнүктүргүм келет. Окуунун жүрүшүндө практикалык колдонмолор, юридикалык кеңештер жана онлайн сатуу үчүн колдоо көрсөтүлөт. Чек арадагы аялдардын укуктары корголуп, мүмкүнчүлүктөрү кеңейсе, бүтүндөй коом өнүгөт дешет уюштуруучулар. Бул демилге ЖАИЗ тарабынан Германия өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашырылууда. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандыкта жолугушканча.